Baшы себепсиз ооруган, эринин нервин жегиси келген аялдар бул нерсени билип койсун. Кээде ойлонуп билесизби, өзүңүздү өзүңүз түшүнбөй каласыз аял кишилер. Мээ ушунчалык күчтүү даражада дек күчтүү иштеп кеткен же ушунчалык даражада төмөн да. Мынтип тоңуп калат, муздап калган мээңиз. Не кылышты билбейсиз да. Карасаңыз эриңизден башка эч ким көрүнбөйт. Пистолет октолду, караган октор бүт эриңизге карата. Атыш керек, өлтүрүш керек, жок кылыш керек да. Анан барып баягынан кажыйсыз, буягынан кажыйсыз, бутунан баштап чачыгача кажыйсыз, эптеп нервин чыгарып, что сизге себеп керек да. Неге? Уруш башташ үчүн себеп керек, тилден бирдеке чыгарышыңыз керек, и ошону кайра обратно өзүнө урушуңуз керек да. Келди, бир эмес 3 жолу келди эшиңизди астыга, бирок киргизбей койдуңуз, туурабы? Айда бердиңиз, куу бердиңиз. Себеп жок эле, ал жакшы эле да. Нени айткым келет? Билесизби, кээде өзүңүз түшүнбөй каласыз. Жан дүйнөңүзгө не болуп атат түшүнбөй каласыз. Бул бардыгы намкөрлүктөн да. Эриңизден арызданып атасыз, кружкадан арызданып атасыз, үйдө продукт жок деп атасыз, бар нерсени да жок деп атасыз, анда мындай деп атасыз, андай деп атасыз, кыскасы бардык нерсе болуп атат. Неге? Намкөрсүз. Шүгүр кылганды билбейсиз. Мындай отуруп эриңизди 100 жакшылыгын эсептесеңиз, башкалардыкы ери алкаш, башкаларды ери аялын уруп атат, сизди урбай атат. Эриңиз ичпей атат, башкалардыкы ичип атат. Башкалардын ери ар дайым сасып жүрөт, сиз эриңиз сасыбайт. Ушундай жакшылыктарын эсептесеңиз 100дөн ашып кетет жөн элечи. А баарын жазып алып, кайра ошолорду окуп жүрө бересиз. Качан нерв болгонуңузда ошолорду бир катар окуп коесиз, эрим сонун экен деп коюп, ачылбаган китептей сонун экен деп жүрө бересиз. Албетте тамаша, бирок чындыгына жараша да. Чындап бул чындык. Биз намкөр болуп кетип атабыз. Аял кишинин тойбогон напсиден башка чоңураак душманы жок. Ошондуктан шүгүр кылганды. Бойдокторго айтарым, бир жолугушуу рухсат берилген учурда, мисалы чай ичип калдыңар, рахмат, шүгүр, ушул нерсеге ушул абалга алып келгениңизге рахмат дей турган болсо эле үйлөнө бериңиз. Себеби неге? Шүгүр кылганды билди да, жаратканга Исага рахмат айтканды билди. Ушу эки сыпаты барбы? Бул кыз идеал кыз да. Жеке менин оюмда, себеби жаратканга дагы шүгүр кылды, сага дагы рахмат айтты да. Муну колунан көп нерсе келет.